Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жакшылар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын юго-востогунан, тактап айтканда Татандан өткөндөн кийин Карл Маркс мектебине жетпей жолдун сол тарабындагы көп кабаттуу ушул үйдү көрүп калдыңыздар окшойт. Бул Капитал Строй Инвест курулуш компаниясынын Восток Сити турак жайы, анын 10-кабатынан сатыла турган 64,5 метр квадраттуу студия тибиндеги 2 бөлмөлүү псопатер тез аранын ичинде сатыла тургандыгын сиздерге маалымдайбыз. Бул жерди жакшы билесиздер. Жолдор асфальт болуп, өтө сонун деңгээлде өнүгүп келе жаткан жай. Муна токтотуучу жайы бар. Берки тарабы жанагындай бизнес имараттары, наркы тарабы двор болот. Ошол жактан киресиздер дагы, ошол ортоңку бөлүктөгү подъезден түз 10-кабатка чыгып барасыздар. Өзү негизи жилой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кабаттан турат экен. Жилой эсептегенде. Негизи 13 кабаттан турат экен. Анда тугандар, сатыла турган баасына келе турган болсок, метр квадраты 64,5 метр квадрат дедик, аны $820 сатыкка чыгарды. Бул айтылыш баасы кичине кеми болот. Жылы жаңы автоунааларга алмаштыруу жолдору дагы каралган, андыктан эсим номер экранасына камтылат. Жүрүңүздөр, сиздерге подъезден түз чыгып, өзүнөн ысык маалыматтарды берели. Кана жүрүңүздөр. Мына ошентип 10-кабатка дагы чыгып келип калдык. Бул жагындагы көрүнүштөргө бир баам салыңыздарчы. Онадыр, бул жакта Вам каналы агып өткөн. Буюрса, бул көп кабаттуу үйдүн двору ушул жакта болот. Жаш балдар ойночу аянтча бул жакта. Сиздер үйдөн олтуруп эле көзөмөлдөп карап турсаңыздар болот. Сырткы фасады мына ушундай житки траверти менен кооздолгон. Буюрса, лифт оңдоо иштери жүрүп жатат. Буюрса, ал дагы пайдаланууга берилет. Лифттен чыгарыңыздар менен сиздер мына ушул оң тарапка кирип барасыздар. Оң тарапка бурулгандагы ушул 128-катар номердеги эшикти ачып кирип бара бересиздер. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Жалпы аянтын айттык, 64,5 метр квадратты чапчыган бул батир сиздерге насип кылган болсун. Кире бериштеги бул оң тарапта бушта жайгашкан чакан кладовканын орду, каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Андан түз жүрө турган болсоңуздар, буюрса бул студия тибиндеги ашкана. Ашкананы ушул жакка уюштурсаңыздар, буюрса мына электромонтаждары, суу түтүкчөлөрү, канализация ушул бурчка орун алган. Чакан ашкана эмеректерин ушул бөлмөгө уюштуруп, тамактануучу жай же детский комната мына ушундай кылып койсоңуздар болот. Эми бир батирди тарттык да, ушундай эле планировкада студия тибинде ашкана аркылуу ушундай бөлмөгө кирет экен да. Аны сөөрү кылып коюптур. Бир жерден 30-40 метр, 30-40 сантиметр көтөрүп туруп сөөрү кылып коюптур. Сөөрдө тамактанат экен. Андан кийин тамактанып бүткөндөн кийин төшөк салып жатып алат экен. Өтө сонун бир мындай өзгөчө болот экен да. Бул ошол бир бөлмөсү. Панорамный терезе, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ошо балдарыңыздар ойноп аткандагы учурда ушул жерден көзөмөлдөп турсаңыздар болот. Буюрса ушул жылдын аягында тех паспорт колго тиет деген өздөрүнүн сөздөрүн беришти. Бул асты житки сухой стяжка болгон. Бул шубагы дагы болгон достор, мына кум шубакталган. Буюрса электромонтаждар дагы бүт болуптур. Мына интернет кабелдери жана ошо телевизорго улана турган кабелдер дагы тартылыптыр. Андан түз бул жагына бурула турган болсок, бул чоң залы. Узун турасын айта турган болсок, 6,20 3,20 балкону бар экен достор. Панорамный терезе, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Анан эми көпчүлүк көп кабаттуу үйлөрдө ушундай шарттар түзүлүп калды. Бул жанагы кондиционер, наркы беркилердин кутушасы. Кондиционерлерди ушундай жерге кое бересиздер, коопсуз люк орун алыптыр. Буюрса бул жакта ачып коесуз же тосуп ушул боюнча дагы кылып койсоңуздар болот. Кенендиги кенен экен, жалпы 64,5 метр квадрат болгон студия тибиндеги 2 бөлмөлүү сиздерге насип кылган болсун. Бул жагындагы эң адамзатына керектелүүчү жуунуучу бөлмөсү, душ бөлмөсү. Анын жанында болсо ажаткана жайгашкан. Мынакей сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Мына канализация түтүкчөлөрү бүт баардыгы тартылган. Насип кылган болсун. Мечит, мектеп, бала бакча жаныңыздарда. Андан сырткары жаңы түшө турган ошол бийиктик курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үйлөрдүн наркы тарабынан тетиги жаңы мостко чейин, тактап айтканда университеттер жайгашкан жайга чейин парк болот дейт. Ошондой жакшы жерлерде жашап каласыздар. Буюрса абасы таза, бийик жерде бийик максаттарды коюп жашаңыздар. Насип кылган болсун. Эсим номери экран астында камтылган, чалыңыздар. Документтери так,
буюрса варианттары жылы жаңы автоунааларга. Бирок метр квадраты 820 деп бааланган. Ал бааланган баадан бир аз башкачараак сүйлөшөсүздөр. Бул эми вариантка дегендин жазылбаган мыйзамында ушундай. Өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Ассаламу алейкум.